Саламатсыздарбы? Бүгүн бизде конокто Акынбай Кошоев, укукчу, адвокат. Рахмат келгениңизге биздин студияга. Акыркы мезгилде сиз көп сотторго катышасыз, сот иштерине. Акыркы мезгилде тартип коргоо уюмдары өздөрү жанагы чарба уюмдары менен же болбосо тергөө уюмдары менен биргелешип өздөрү мыйзам бузган мисалдар бар. Бир топ. Мурда деле болгон, азыр да бир топ болуп атат. Ушул жөнүндө мисал келтирип, же бир нерселер айтып берсеңер. Макул, мисал үчүн азыр албетте айрым жерлерде баягы элдин талабы күчөдү. Мына Facebook сайттарда элдин түздөн түз кайрылуусу, ошол үчүн укук коргоочуларда кичине бир уяттуу адамдары таза иштөөгө умтулуп жатышат. Бирок дагы деле болсо ошол укук коргоо системасында иштегендердин жергиликтүү ишкерлер менен, мисалы үчүн жергиликтүү ишкерлер менен укук коргоочулардын ортосундагы нерсени көбүнчө укук коргоочулар, тергөөчүлөр, мисалы үчүн Октябрьский районунда айта кетейин. Аерде атын айтып коелу, баары угат. Алтынбек деген тергөөчү, анан кийин Октябрь районунун прокурорлору көзөмөл кылган. Элге үй куруп туруп, анан дольщиктердин акчаны чогултуп туруп, анан лифти койгон Азия Пролифт деген компаниянын лифтин коюп атат, коюп берип атат. Аны эл лифтини коюп бергенде эл сүйүнүп пайдаланалы десе, элге дагы жартылыктуу толук үйлөрүн бүтүрүп бербей, лифти койгон кишисин да акча төлөбөй, иш козгогула деп барып мен кошо бардым. Иш козгобойсуңарбы? Мына баарын алдап атыптыр. Алар ошол Толман Строй деген үй куруучу компаниянын жетекчиси Акимов Нурлан деген жигитти ишти козгоп атканча ушул жерде 3 ай жүрдү. 3 айдын ичинде ишти козгобой туруп, ал чет өлкөгө чыгарып жиберишип туруп, анан иш козготушуп атат. Атайын качып кеткен деп. Ал болсо элге дагы үйдү толук бербей кетип атат. Лифтинин акчасын төлөбөй кетип атат. Ушуну качырган Октябрь райондук прокуратурасынын кызматкерлери, прокурору мурунку Нуруллаев деген, Кубанычбек деген жигит. Аларды чет өлкөгө качырып жиберип туруп, эми койгон лифтилер үчүн $102.000 бербей качып кетип атат. Элдерге үйдү карыз болуп атат. Эгерде учурунда иш козгоп, аны кармап, баягы элге квартираларын бердирип, лифтинин акчасын төлөтүп, анан кийин мыйзамдуу түрдө тартипке келтиришин ордуна, ошо тергөөчүлөр, жанагы Алтынбек деген, жанагы Октябрь районунун прокурору Нуруллаев деген, булар көз көрүнө, мен процессуальный действиелерине көз салып турдум. Көз көрүнө качырып жиберишти. Ал бир дагы бир чет өлкөлүк курорттордо ошо азырга чейин эс алып жүрөт дейт. Качандан бери? 6 айдан бери. Элге бербегенине 21-жылдан бери, жана квартираларды бербегенине. Мына ушундай нерселерди мен ойлойм, булар азыркы бийликке саботаж кылып атат, же азыркы бийлик буларды тартипке келтирүүгө ал жетпей атат. Себеби 30 жылда булар жеп ичип көнгөн. Дагы бир нерсе, характердүү нерсе айта кетейин. Мурда прокуратура тергөөдү өзү көзөмөлдөчү. Анан тергөөдү жакында тиги ГКНБ менен МВДга берип койбоду. Тиешелүү иштерди, кылмыш иштерин өзүңөр тергегиле деп. Прокуратурадан алып койду. Прокуратура кайтарып алган жокпу кайра өзүнө? Алган жок. Мен уже жакында эле баарын көрүп чыктым. Алган жок. Бирок баягы тергөөдүн үстүндө отурган биздин жолдош прокурорлор тергөө деген сөз ал кылмышкердин кожоюну канча берсең, мен ошончо жеңилдетип берем дегендер. Андай баягы акчала турган жерлер калбай калыптыр дагы. Эми жөн эле, мисалы үчүн жанагы мэрия суранат,
опять жана Азия пролив деген компанияны мээрия суранат, бизге ошондой Түркияда ушундай контейнерлер бар экен тазалык үчүн. Ушуну алып келип бересиздерби деп. Ал тиги Түркиядагы фирма менен мэрия түздөн түз келишим түзөт. Келишим боюнча ал жанагы мусор бактары келет. Келгенде тазалык өзүнүн багы кириш чыгыш кылбайт. Анан кийин кириш кылбагандан кийин, анан кийин жериңерди көрсөткүлө десе, улам бир тиги мэриясы бир жерди көрсөтөт, тазалык бир жерди көрсөтөт, кээ астында люк болуп калат, ошентип просрочили. Просрочить эткенден кийин баягы 90 күн деп булар суранганда, ушу эме болбосун, убакыт өтүп кетпесин десе, 90 күн дегенди жок болбойт, 60 деп өздөрү кыскартат. Себеби биздин тендердин шарты ушундай дейт дагы. Өздөрү чакырып, орнотуп берүү эле бере турган тиги Азия пролив компаниясын орнотуп берүү үчүн эле чакырылган компанияга тиги жанагы өздөрү локация деп коет, жанагы кайсы жерге орнотуу. Бири-бири менен келише албай туруп аябай узартат дагы. Анан кайра тигилерди жарым акчасын бергиси келбейт. Бербейт. Азырынча сот жүрүп атат тазалыкта. Тазалык менен. Эмне үчүн мындай болуп атат десем, көрсө Фин полицияны биздин өкмөт жоюп жибербедиби? Фин полициядагы баягы мыздаимствого көп эле аралашкан. 90 болбосо дагы 70-80. Ошол Фин полициядагы жанагы элдин тиги канын сыгып, элди кыйнап, пара алып жүргөндөрдүн бардыгы бир тобу менен келип туруп тазалыкка ишке орношуп алыптыр. Эми ал тазалык, ал Фин полициядагылар кантип мыйзамды тиги буруп, элди кыйнап, акчасын алып көнгөн эмелер жанагындай официалдуу өздөрү чакырган компаниялар орнотуп бериптир, уже бүтүптүр. Ошентсе силер бир аз кечигип калдыңар, өздөрү локациядан кармайт, өздөрү жанагы согласованиясы жок, тиги сброттор. Анан кийин прокуратурага барат экен да, Фин полиция менен прокуратура тыкыз иштеген да. Прокуратурага барат экен дагы, бизге бир депеш жазып койгулачы. Ушу бизге жанагы контейнерлерди алып келген киши эме компания үстүнөн дейт экен. Алар жазып коет экен. Көргөзбөйт, айтпайт эч кимге. Экөө ошонун ортосунда силер көрдүңөрбү, прокуратура жазып атат деп туруп, анан тигилердин эми муну жарым акчаңарды бербейбиз, силер узарып кеткен турбайбы суроого деп, шылтоолор менен өздөрү чакыртып, Турциядан алдыртып, түзмө-түз келишим менен алган контейнерлердин орнотуп берсе, өздөрү просрочить этсе, жанагынтип кайсы жерге коерун билбей, улам бир чоң ар кайсы жерди көрсөтүп атып. Анан кайра тигилердин жарым акчасын бербейбиз деп, 2 миллиондан ашык сомун бербейбиз деп, азыр 1-Май районунда сот жүрүп атат. Бул бир. Жалпы характерли мындай мүнөздөмө дейт. Эми мен бардык укук коргоо органдарын билем. Эмне үчүн Фин полицияда иштегендерди баягы элдин лазейка таап, жанагынтип прокуратурага жаздыра коюп, фирмалардын акчасын төлөбөшкө аракет кылып, же чогуу жешип атабы ошол жерден бербей коюп. Мына ушуларды эмне үчүн тиги шаардык мэрия тазалыкка, мэриянын иштерине мурунку Фин полицияда иштеген тергөөчү, оперативный кызматкерлердин 10 чактысын алып алыптыр. Жумушка. Фин полициянын мурунку көнгөн адаты менен булардын кылган мамилеси ошол компаниялардын өөнөп, бутап, аларды тиги штрафка жыгып, алардын акчасын алып калуу. Өздөрү атайын ошондой шарт түзүп коет. Мөөнөт өтүп кетсин деп. Анан мына мөөнөтүндө силер курбай бүтүрбөй койдуңар жумушту деп, анан акчасын төлөбөй коет. Ушундай болуп атат, э? Ушундай болуп атат. Бул бир. Дагы бир характердүү нерсе, менимче прокуратуранын балдары баягы тергөө турганда, тергөө деген сөз ошол жана кылмыш кылган кишинин кожоюну болуп калат да. Ошол канча берсе, жеңилдетет, бошотуп берет, же азыраак камайт, срок менен камайт, мотив. Мүнөздөйт да, кылмышты мүнөздөгөндө оор, жеңил, же 15 жыл, же 5 жыл лазейка.
5 жыл Ачакей. 5 жыл срок алып калышы мүмкүн. Пункт 1 боюнча, пункт 2-3 боюнча 15 жыл алып калышы мүмкүн. Мына ушу ачакейлерди пайдаланып көнгөн прокурорлор азыр мына жөн эле ишкерлер менен мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин ортосундагы келишимдер менен жанагындай мусорлорду, контейнерлерди, тазалыктын бир шаймандарын орнотуп аткандарды кандайча шаардык прокурордон тиги претензия жасат. Алар түздөн түз иштешип атса, өздөрүнүн тиги келишим шарттары бар. Ал шарттарына эмне үчүн прокуратура киришет? А жерде жеген жок да, ал контейнер орноду да. Акчасын төлөбөйт. Ушуга жардамдашкан шаардык прокурордон фамилиясын унутуп калдым, мен окудум. Абдрашитов деген прокурор тиги тазалыктын чоңу Рамис Алиев дегенге баягы эски тааныш байланыштыгы менен ортодон тымызын бир коррупциялык, эч билинбей турган коррупциялык иштерди жасап атабы деп ойлоном. Я предполагаю, юристтер түшүнчүлөйт. Я предполагаю. Себеби болбосо акчасын толук төлөйт эле да. Рамис Алиев эмне үчүн 10 чакты тиги фин полициянын кызматкерлерин тазалык иштешет? То тигилер надзирательный, правоохранительный орган болсо, алар эмне үчүн келип тазалыкка иштеп калат? Мэриянын көчө шыпырган озеленениеге жөнөкөй кесипкөйлөр да алыш керек. А эмне үчүн фин полициянын бир кишисин алса болот? Мен киргенде 5 киши отурат. Фин полициянын 5 кишиси тазалыкта отурат. Рамис Алиев азыр. Рамис Алиев өзү ошол фин полицияда ишкерлерди кармап, кээде кой берип жиберип, кичине акча кымтып жүргөнүн мен айдан ачык билем. Ошону тазалыкка коюшуп алыптыр. Ал жанагындай фирмалардын, контейнер орнотуп берген фирмаларды акчасын бердирбей, ар кандай шылтоо менен прокуратура менен байланышып коррупциялык система түшүп атат. Мен коркпой айтам. Азыр. Бул бир. Эми эмне үчүн мындай майда бараттардагы тымызын баягы көнүп калган аң сезим менен коррупциялык аң сезим дагы эле бар, иштеп атат. Бирок ухищренный. Көрдүңбү, прокурор бирдеке жазып коет, андан коркуп, ага шылтап, фин полициянын жетекчиси тиги тазалыкта кармап коет. Булар баягы фин полиция менен прокуратурада кылган схемаларды акырын жасап атат. Эмне себептен мындай болуп атат? Себеби майда бараттар эмнеге мындай кылмыш, тымыздын кылмышка барышып атат? Себеби алардын эң башында турган, өткөндө айттык эле, ички иштер министринин орун басары мурдагы Курсан Асанов мына 4-5 жылдан бери 2 жыл жолугуп жүргөн, акча ордунда, менен да жолуккан. Акча ордунда, акчасын берем. Менимче андан кийин 2,5 жылдан бери качып такыр түрк бизнесмени менен сүйлөшпөйт. Распискасында, өзүнүн аялынын жазган распискасында 13 миллион 800 миң карызмын деп жазып турат. Аялы. Түрк ишкерлерине. Исмаил Түрк, Хакан, Ясынжы, Мустафа Бошкурт дегендерден 7-8-нен 13,8 миллион долларын алдык. Акча бар, орду бар. Биз беребиз. Саясий иш менен жана күнөөлөнүп атканда чыдап турсаңар деп туруп, а саясий иштен бошогондон кийин Курсан Асанов куйругун түйдүрбөй качып жүрөт. Мен бу жерде мынтип ойлойм. Турмуштук тажрыйба, айрым бир деңгээлдеги аң сезим, укуктук аң сезим. Мен мынтип ойлойм. Демек, ГКНБнын ичинде дагы Курсан Асановго балет эткен кишилер бар. Мен муну эмнеден билип калдым? Түрк бизнесмендери келди. Исмаил Түрк, ал депутат, Ак партиясынын, депутат эмес, Ак партиясынын мүчөсү. Ал келип, сиз интервью бергенде котормо катары, анан сизге берген ишеним кат боюнча бизге жардам берип, шуну түшүндүрүп койсоңуз коомчулукка дегенде мен макул болдум. Мына ошол жерге бир сайтка же редакцияга барып интервью беребиз деп атканда, ГКНБдан 3-4 сотрудник келет. Тиги түрк бизнесмендерине. Кое туруңуздар, бул азыр кайта жарыя чыгып кетсе,
Türk мамлекети менен Кыргыз мамлекетинин ортосундагы мамилеге көлөкө түшүп калат. Биз иштейбиз, жакында чечебиз дейт дагы. Түрктөр кайра Турцияга учуп кетет. Кайра Турцияга учуп кетсе, баягы биз жакында иштейбиз дегендерден бири да келбей коет кайра. ГКН менен сотрудниктери. Мен алардын изилдеп аттарын айтып бере алам. Качан болгон окуя? Мына 1-2 айдын ичинде болгон окуя. Анан кийин мен ойлондум, эмне үчүн мындай болуп атат? Менимче Камчы Кыдыршаевич билбейт. Ортоңку звенодогулар тиги Курсан Асановго болушуп, акча алып атат, же колдоп атат, же бирин-бири баягы акча 13 миллионду бербей, түрктөргө бербей койсок, өзүбүз бөлүшүп алабыз деп атабы, мына ушундай амалга кетишти. Ачыктан ачык. Ошол жанагы сиз айтпадыңыз, 13 миллион 800 миң доллар. Аялынын колуна коюлган жазуу турат. Ошону доолап, баягы акчаны бергиле деп жакында мына 1-2 ай мурда келген түрк ишкерлерин силер менен кошо иштешип, аны ачыкка чыгаралы, ишти бүтүрөлү десеңер, ГКНБнын, УКМКнын кызматкерлери кое тургула, азыр бүтүрөбүз деп коюп, аларды кетирип атат. Андан кийин эчтене жазабайт. Ушундайбы? А берки 13 миллион качан алынган акча? 13 миллион ошо биз бир алтын перерабатывающий Кара-Балтадан завод сатып алабыз деп Курсан тиги роликтеринде Курсан Асанов кызматтагы акыбалы менен ошол жерде ишкердикте аралашып жүрөт. Анда ал тиги ички иштер министринин орун басары болчу. Ошол кезде. Ошол кезде роликтерде аралашып, офистеринде бүт жанагы келишим түзүүлөрдө аралашып жүрөт. Бала чакасын ээрчитип. Анан кийин бул менимче булар мындай кылган жатат. Үшүнтүп создуктуруп, анан тиги келинчеги симуляция кылат экен, бир-эки болсо эле, тиги столдо отуруп эле тарс деп кулап калат экен. Тергөөчүлөр коруп кетип кой берип жиберет экен. Кайта азыр мындан мурдараак биринчи жолу ошондой болгон да. Азыр тергөөчү чакырса эле, мен бүгүн больницага жатам деп эле адвокатын жиберип коет экен. То есть мамлекетти Курсан Асановдун аялы тоотпойт экен. Ташиевди да тоотпойт экен, Садыр Жапаровду да тоотпойт экен. Бир эле аял процессуалдуу нерселердин баарын тебелеп тепсеп, акчасын бербей коюшка аракет кылат экен. Мен ушуга таң калып атам. Буга чейин эми максат эле ал каматып жибериш эмес да. Эгерде карыздын транштар менен төлөй баштаса, анда бул түрктөрдү деле мен деле айтат элем да. Ай, эмне түшпөйт адамдын башына. Мынабу төлөп атса, анда транш менен биринчи төлөп, анан дагы келишим тиги график погашения деп коет, баягы ошондой кылса, аны бере койгула деп. Акырындап төлөйт деп. Бир тыйын бербей качып жүрөт. Демек ГКНБнын тергөө бөлүмүнүн тергөөчүсү бир командировкага кеттим дейт, бир окууга кеттим дейт. Бардыгы менимче Ташиевге айтпай, ортодо саботаж кылып атат менимче. Мен Ташиевдин Камчынын мүнөзүн билем, жакындан общаться эткем. Ал мындай ишти токтотпойт эле. Жанагындай өткүр характер менен токтотпойт эле. Менимче ортодогу тергөөчүлөрдүн бардыгы Курсан Асановго иштеп атат. Жанагы алтын иштетүүчү ишкана деп атасыз. Кайсы бир бөлүгү курулганбы? Даярды сатып алышкан, анан кайра баштап көрүп, анан бул невыгодно экен, рентабельность аз экен деп кайра сатабыз деп сатышкан. Бирок түрктөрдүн акчасы үстүнө түшүп атат. Миллион долларды бир алып келсе, абдан тиги иш кызыды деп туруп, даң алып келиңиз, чоң акча алып келиңиз десе, жанагы Исмаил Түрк деген 1,5 миллион долларды үйлөрүн тиги залогко коюп, 1,5 миллион долларды бир жумадан алып келип берип атат. Эми уят да. Бирок иш бүтпөйт жанагы. Жок. Эми Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин үй бүлөсү өзү аралашкан да. Үй бүлөнү кантип билбей коет. Анан дагы угуп атабыз, дагы бир келинчеги, эми бизде андай зыңгыраган жигиттер 1-2 келинчек алып берет турбайбы? Дагы бир келинчеги жана Иксан группа менен бүт элдин үйүн бербей, тиякта камакта отурат дейт. Бир келинчеги түрктөрдүн 10-15-нен 13.800 так айтып жүрөлчү. 15.000 деп өзү жазып айткан. 13.800 долларды алып, бир келинчеги түрктөрдү боздотуп атат. Экөөнө мыйзам жок. Бүт процессуалдар билет.
закон для всех един. Анан закон это суров, очень, может посадить. Закон суров, но это закон. Это канон. Международное право. Закон для всех един, международное право. Закон суров, но это закон. Мыйзам был өтө катаал. Көрүнгөн чоң зам министрди да камап коет. Бирок бул мыйзам. Биз баш ичибиз керек. Ихсан деп кеткер эмне болгон ал жерде? Ал дагы бир мына эл айтып атат, интернетте толтура жазып атат. Ал Курсан Асановдун экинчи келинчеги экен. А жерде элдерден долчуктердин акча чогултуп, ызы чуу болуп, же квартира ала албай, же акча ала албай жатыптыр. Эмне үчүн ушундай өтө мыйзамды одоно бузгандарга Садыр Жапаров кулак кагыш болуп угуп калса, тиги көз салгыла, мыйзамды түз колдонгула, мыйзам баарына бирдей деп айта албайт. Эмне үчүн Камчы Кыдыршаевич айта албайт? Закон бардыгынан бирдей. Эгер күнөөсү барбы, процессуалдык негизде анализдеп туруп, тергеп туруп, жоопко тарткыла деп айтпайт. Же кыска аралыктын ичинде түрктөрдөн карызынан кутулса, алар деле каматуу максат эмес. Мага айтышып атат баары. Биз каматалы деген жокпуз, акчабызды эле берсин дейт. Бербейт. Ихсанда ким болуп иштеген ал? Ихсанда Курсан Асановдун экинчи аялы. Ким болуп? Жетекчи болуп иштеген. Башчысыбы? Башчысы. Жанагы искусствонун адамдары аны реклама кылабыз деп эл аябаларды эмне үчүн мындай аферага тиги реклама кылдыңар деп артисттердин бардыгын күнөөлөшпөдүбү? Публика, общественность күнөөлөдү. Артисттерге кошомат кылып реклама кылган экен да. Алардын баарын эл күндө жазып атат. Эмне үчүн ошондойго жооп берсин бул реклама кылгандар деп. Качан болгон окуя бул Ихсандыкы? Бул Ихсандыкы бир 4-5 ай өтө элек. Камакка алынганына. Бир келинчеги 13 миллион 800 миң долларды алып алып, же бербейт, же тергөөгө келбейт. Эмне үчүн бул үй бүлөгө тиги мыйзам иштебейт? Эмне үчүн иштебейт? Мен Камчы Кыдыршаевичке суроо берет элем. Биз юристпиз. Закон для всех един. Бул бүт дүйнөдө Англияга барсак дагы бул мыйзам кандай десе, алар айтат, закон для всех един. Лордка дагы, рабочийга дагы. Эмне үчүн буларга иштебейт? Мына ушул алешимдиктер бул элдин ишеничин алсыратат. Керек болсо андан кийин өтө эки өлкөнүн ортосундагы мамилеге көлөкө түшөт. Ошол максат азыркы бийликте отурган мен инилериме, мен улуу киши катары айтайын. Максат эмес. Андан көрөкчө мыйзамдардын баары так иштесин, жанагындай өтө кутуруп мыйзамды тоотпогондор жоопкерчилигин тартсын. Анан кийин биздин коом тазаланып, тартипке, мыйзамга көнө баштайт. Ошондо анан кийин акырындап Голландияда болуп, анан түрмө жок болуп калат бизде. Азыр түрмөгө батпай жатышат. Тигил жакта бош болгон үчүн арендага берет экен түрмөнүн имараттарын, ичинде отурган эч ким жок болгон үчүн. Биз дагы биринчи катуу, идеалдуу демократия деген коом болбойт. Мисалы үчүн жалпы формасы, тип, форма правления демократический дегенибиз менен ар бир тоталитарный, авторитарный участоктор болуш керек, ушундай тартипти кармап туруш үчүн. Коркпой, өтө мыйзамды бузуп, аларды жазалап туруш керек. Анан демократияны жалпы мыйзамды бузбагандарга жеңилдик бериш керек, өз оюндагысын айтыш керек. Замысли не судят деп Гаагкы судта жазылып турбайбы? Ойлонгон ой үчүн кармабаш керек. Мына ондай 13 миллион долларды алып качып жүргөндөрдү камаш керек. Туурабы? Бул кандайча эсептелет? Бирөө 13 миллион долларды үй бүлөсүнөн алып качып жүрсө, ага мыйзам жок. Анан кече жаңылып сүйлөшүп атат жанагы жаш балдар. Алардыкы да туура эмес. Ээн ооз. Кыйкырып койсо эле, ал камакка түшүп кетип атат. А где принцип закон для всех един? Где основание кого-то сажать, кого-то не сажать? Почему? Спрашивается. Мен ушуларды улуу киши катары, турмуштук тажрыйбам катары азыркы бийликтеги инилериме айтат элем. Эгерде коомду оңдойм десеңер, принцибиңерден жазбагыла. Ли Куандын
айткандарын мына кече 100 жылдыгын белгилешип атат. Эң эле тартипке чындап баш ийдим десең, досуңдун 3 досуңду камагын дейт. Себеби кылмыш болсо дейт. Деп айткан. 3 досуңду камай алсаң, ошого четкиндүүлүгүң жетишсе. А эмне үчүн биздин тиги күч органдары, тиги ГКНБсы дагы, МВДсы дагы мурунку министрдин орун басарын, ички иштер орун басарын мыйзамды оркойто бузуп, бирөөлөрдүн акчасын алып качып жүрсө дагы мыйзам колдоно албайт. Анда бизде ликуан жок, анда бизде жакшы тартип болбойт. Анда биз кыргызбайский, кыргызча боло берет турмушта, особенно кыргызда деп дагы ополоң тополоңго барышыбыз мүмкүн. Андай болгондо ликуан жөнүндө дегеле сөз кылып кереги жок да. Кереги жок да. Салыштырып болбойт. Себеби биз эми жаш эмеспиз да. Турмуштук тажрыйбасын көрүп турабыз да. Эмненин аягы эмне болот? Ушуну Сооронбайга да айттык. Эй, Соке, алсыз ишиң. Мен жазгам. Ишиңиз алсыз. Соке, болбой баратат. Кана факты. Кана курсанасам, кана факты болуп атпайбы? Курсанасамда кана факты болуп атпайбы? Тергөөчүнү чакырсын, эмне маселе бар карасын, күнөөсү барбы? Төлөтсүн же жоопко тартсын. Баягы Сооронбай 3 жылдын тегерегинде 3 жылдан кийин Сооронбайга эл ачык айта баштаган. Мен да ошондо жазгам. Соке, алсыз бул ишиңиз. Биз Дагы кандай мисалдарды келтирсек болот? Мына 13 миллионду жеп кетип десек болот го, жеп кетиппи, кандай ишылып ысырапкорчулук кылган, аларды жазалабайт экен, а бирок бийликке сын айтып койгон, жанагы айтпадыңыз, балдар бир Facebook'ta bir nesi жазып койсо, аларды камайт экен. Ошол айтып койгон сөз жанагы 13 миллиондон өйдөбү? Берде укуктук аң сезим деген Лобачевскийдин геометриясында жогорку түшүнүк. Ал формироваться этет. Этпесе, лобовой жанагы кыйкырып койсо эле камалганды, ал туура эмес кыйкырганы. Сөзү да туура эмес. Бирок ал кылмыш эмес да. Гаагада жазылып турат го, элдин баары дүнүйөлүк эл Гааганын сотунда жазылып турат. За мысли не судят. Ой жүгүртсө мейли. Ал бирөөнүн 13 миллионун алып туруп качып кеткен жок. Же эгерде кандайдыр курал жарак менен подрыв кылабыз десе, сөзсүз түрдө мыйзам колдонуш керек. Айтып койгон үчүн эле баягы репрессия кылуу бул укуктук аң сезимдин аздыгы. Ошол жанагы айтып койгону үчүн, биринеси жазып койгону үчүн же митингге чыгып койгон үчүн, митинг деле кылмыш эмес да, митингге чыккан. Ошолорду мүмкүн атайын жазап атышат, аларды камап, көбүрөөк камаса жакшыбы деп, берки андан оркойгон, андан орчунду кылмыштар жашыруу үчүн. Вот мынакей. Себеби эгерде укуктук аң сезим, прокуратура, ГКНБ, сот так мыйзамдуу иштесе, анда элде нааразылык жок болот. Митинг дагы аз анда-санда, митинг эгерде тартип менен айтсын, ал демократиянын действительно бир белгиси. Бирок ызы-суу түшүп көтөрүп чыгарам дегенди так далили болуш керек да. Схрон оружиясы, список тиги баягы революциянын башында, көтөрүштүн башында турам дегендери, алардын өмүр баяны, канча жыл даярданганы, анда алар камакка подлежит, камалыш керек. Эгерде эчтеке жок эле бир жанагы кыйкырып койгон үчүн аны камап жиберүү биздеги маанисиз, өзүнүн түшүгүнө толук жооп бербеген демократия. Ал репрессия. Репрессиянын түбү кровавое воскресенье Николай II чаап түштү. Көз билебиз. Анан кийин Октябрь революциясында деле ошол жанагы жандармериянын өтө эле тиги чет элдик литератураны окугандардын аркасынан түшүп алганы, подвалдарга чейин аңтарып теңтерип жандармерия.
Жандармериянын последствиясы эмне болду? 17-жылы падышаны бала чакасы менен атып жиберишти. Бүт ак офицерлерди, жандармериядагыларды асып атып жиберишти. Эгерде түшүнүктүү мамлекетте айткан жерде булардыкы жөн эле митинг, аныктай билиш керек да. Бу жерде подрыв бар. Мамлекетти бузайын деп жатат. Сен далилде отуруңуз. Далили жок болсо, андай ал репрессия болуп калат. Анан кийин укуктук аңсызмдин, ошол укук коргоо органдарынын жетекчилеринде укуктук аңсызмдин эң төмөн деңгээли деп билинет. Убактыбыз да аяктап калыптыр. Рахмат сизге. Бизде конокто Акынбай Кошоев болду, адвокат жана укукчу. Рахмат сизге. Саламатыңыздар.